Албетте ар бир жаран укуктуу ошол маалымат бермек деген. Укугубуз болсо катышууга болсо керек го, бирок биз билбедик. Билгенибизде катышпакпыз. Шаардык мэрия ошол эмени өткөргөн экен, аны билген да жокпуз, уккан да жокпуз. Эч кандай эч нерсе уккан жокмун мен ал жөнүндө. Ошол себептен кандай тууралуу сүйлөгөнү да билбейм. Беш колдоп барып катышып, ар жоктуу маалымат алат элем. Кечээ Баткен шаарында 2027-жылга карата шаардык бюджетти бөлүштүрүү боюнча коомдук угуу өттү. Анда каражатты билим берүү, жолдорду оңдоо жана саламаттыкты сактоого багытталган бир катар маселелер талкууланды. Бирок бул жыйынга шаар тургундарынан өтө аз санда катышты. Шаар тургундары шаардык бюджетти бөлүштүрүүгө катышууга укугу бар экенин билишеби? Сурап көрөбүз. Укугубуз болсо катышууга болсо керек го, бирок биз билбедик. Жактын эмесине укканыбыз жок. Кеч жаңылыктан угуп калдык. Талкуу болуп атат, болуп атат. Бюджетке эми шаарды көркөндүрүүгө мындай немелерге жумшаса жакшы болот. Бирок эми мурдага караганда азыр дагы жакшы жылыш бар да. Мен чоңдорубуз жакшы иштесе, жакшы эмекса бар, жок жакшы боло берет. Билгенибизде катышпакпыз. Парктарды, жаштар ойной турган жерлер, анан айыл кыштактарга ham көңүл буруш керек да. Социалдык тармактарда мына шаарды өнүктүрүш керек. Экономика басым жасаш керек. Экономика көтөрүлсө, шаардын бюджети чоңоет, бюджет өсөт, шаар оңолот. Шаардык мэрия ошол эмени өткөргөн экен, аны билген да жокпуз, уккан да жокпуз. Эч бир немени билбедик биз, маалыматыбыз жок ал боюнча. Негизи катышууга укугуңуздар бар экенин билчү элеңиздер? Билебиз. Алдыда Жок да уккан эмеспиз, а билене неме болгондо угат элек, укпадык. алдыда жыйындар болсо катышасыздар, э? Болобуз. Ооба. Бул тууралуу маалыматым жок. Мындай жыйындарга келишке көбүнчө эле убакыт бөлө албайм. Маалыматым жок жыйын жөнүндө. Эч кандай маалыматым жок. Мен ал жыйынды уккан жокмун эч жерден. Ар бир жаран катышууга укуктуу да, бул укугуңузду билет билишиңиз. Чо, Алдыда ушундай жыйындар болсо катышасызбы? буюрса катышабыз. Бул маалымат тууралуу менде эмем жок. Эгер укканым сөзсүз катышат элем. Албетте бул мындай эмелерге ар бир жаран катышууга укуктуу, укугубуз бар. Ооба, жыйын тууралуу маалыматым жок. Алдында болсо катышасызбы? Ооба, катышмакмын. Эгер өзүбүздүн укукту билүү анан 2027-ге келечекке керектүү нерселер болсо, албетте катышам. Ошол 2027 кайсыл тармакты өнүктүрсөк деп ойлонуп атышат да, ошого сиздин сунуштарыңыз кандай? Менин сунушум негизи билим тармагында. Бюджеттер боюнча эч кандай жаңылыктарды мен эстибепмин. Эгер эстигенде мен беш колдоп барып катышып, ар жоктуу маалымат алат элем. Алдыда болсо катышасыз, буюрса? Кудай калса болсо эчсем эле барып катышып, бардык немелерге, талкууларга катышып, оюмду тең бөлүшкө аракет кыламын. Чындыгында шаар тургундарынын адам санына салыштырганда аз адам катышып атат. Бул кандайдыр бир деңгээлде ошо кайдыгерлик деп дагы айтсак болот. Биз болсо мэрия өзүбүз тараптан бүт калкка жеткирүүгө аракет кылдык, социалдык тармактардан таркаттык. Анан биздин квартал башчылары өздөрүнүн ошо аймагындагы WhatsApp группаларга таркатты. Андан тышкары дагы ошондой социалдык тармактарга биз бардыгына кабар бергенге аракет кылдык. Жыл сайын шаардык бюджетти бөлүштүрүүгө жергиликтүү бийлик жыйындарды өткөрүп келет. Мында сиздин дагы сунуштарыңыз эске алынат. Эгер бул видеону көрүп жатсаңыз, анда жергиликтүү бийлик өткөргөн жыйындарга катышыңыз. Биздин сурамжылоонун жыйынтыгында шаар тургундары шаардык бюджетти бөлүштүрүүгө катышууга болоору тууралуу маалыматы жок экенин айтышты. А сиз шаардык бюджетти бөлүштүрүүгө катышууга укугуңуз бар экенин билчү белеңиз?